Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Талант YouTube каналынын көрөрмандары. Мен Норматив Таштанбекович. Биз бүгүн эртең менен Нокаттан Борборго жол алганбыз. Кыска видео репортаж чыгарып, видео YouTube Талант YouTube каналына жүктөгөнбүз, айтканбыз, каяка баратабыз, эмне максатта. Айтор эртең менен ооз жаап чыгып кеткенбиз Нокаттан. Оза чарга барып калат экенбиз, 00 ниетке жер шамалы болот дейт го мусулмандыга. Оза чарга 00 жетип келдик, ушул жерде ооз ачтык. Биз азыр Бишкектебиз, Борбордобуз. Дордой 2 конушундабыз. Эжекебизди таптык. Бул жер менимче жана самазавкат болгон кайсыл бир төңкөрүштө эл самазавкатты басып алганды азыркы ажообуз Жадыр Нуркожоевичтин жана мунапыстын негизинде бул жерлер мыйзамдаштырылып болуш керек. Мыйзамдаштырылып уже элге берилди. Ушул жерде эми мындай бир мына ушул үйдө чоң энеңиз турат экен. Мына ушул үйдө. Бул жерде ошол базар, мындан арагы жолдон эле бой экен, жолдун нар жагы базар, Дордой. Дордойдун алдында эле ушинтип катар үй бүлөлөр жашайт экен. Ошондой эле жерге бир байкебиз азыр кирип өзү менен таанышабыз жакындан. 7 жыл болуптур да, 7 жыл болуптур. Ушул жерге алып келип өзүнүн ата энеси жок экен, апа кылып алган экен да. Апа кылып алып келип багып ушул жерде. 7 жылдан бери карайт экен үй бүлөсү менен. Калганын өздөрү айтып берсин кызыгыраак болот. Бирок жашоо мындай бир шарт жок да, аябай өкүнүчтүү. Апабыз 75ке чыгып калыптыр. Жалгыз экен, бардыгын өзүнөн сурайлычы. Ичкери кирели, жашаган жери мындай шарт жок деми, жашыбыз өткөндө бардыгыбыз эртең кеч картаябыз. Картайганда жаныңда бирөө болсо, уулдарың, кыздарың, келиниң болсо жардам бере турганчы. Бул жерде жалгыз апа өзү жалгыз жашайткан, жашаган жерде деле шарт аябай мындай бир өкүнүчтүү да. Кирип жүздөр менен сүйлөшкөнчө көрсөтсөк, ушул жерде жашайт экен, эми шарт мына жерди деле көрсөтчү. Мында жашоончу аябай кыйын да. Бисмилла. Бисмилла. Тартып кире бер. Тартып. Неке, мына ушул жерде жашайт экен. Жашаган жери ушул жерде тамактар жасайт экен. Жара. Мына ушул жазы ичине киребиз. Апа, ассаламу алейкум. Амансызбы? Тынчсызбы? Дамлысызбы? Биз сиз менен эми учураштык. Бир сыйра акылдаштык, ооз ачтык дегендей. Урматтуу мекендештер, Нокаттын кызы экен мына апабыз 75ке чыгып калыптыр. Так. Майрам эжегибиз. Майрам, аты Майрам экен. Майрам чоң энебиз. Чоң энебиз жашаган жери ушундай экен эми. Борбордо деп мен чынын айтсам 7 жылдан бери багып алганмын, апа кылып алганмын десем мен башкача ойлогон болчумун. Түзүк эле жерде шарт, анан колунда бар адам багып алыптыр деп ойлогом. Көрсө бизге окшогон эле карапайым, көкүрөгү кең, жан дүйнөсү таза адам экен да. Бизге окшогон эле карапайым эл ушундай өзү араң жашап аткан жерге апам алып келип алып карап атыптыр да. Азыр өзү менен да сүйлөшөбүз. Азыр мынау айыл башчыны чакырдым эле дейт. Ошо айыл башчы келген окшойт, сыртка чыгып кетти. Апа, кандай санам? Амансызбы? Тынчсызбы? Рамазан айыңыз менен Жакшысыңарбы, жакшыңарбы? шүгүр, алхамдулилла. Аллах насип кылып, мына Нокаттан эртең менен чыкканбыз. Ооз ачарга жетип келип, сиз менен бирге ооз ачтык. Нокат элинен салам айткым келет. Туулуп өскөн жериңизден, килди каныңыз тамган жерден Рахмат. салам айтам. Жалпы Нокат элинен салам айтам. Рахмат. Саламат болушсун, аммасы айындар. Эми өзүңүз жөнүндө кичине бир аз айтып берсеңиз. Качан төрөлгөнсүз? Ата энеңиз ким? Бир туугандарыңыз ким? Кайсыл айыл өкмөттөн, кайсыл айылдан? Ата энеңиз каякта, бир туугандарыңыз каякта? Тага журт деген бар, айын журт деген бар. Жолдошуңуз каякта? Балдарыңыз, кыздарыңыз каякта? Менин кыздарыма, балдарымам жок. Мен Кулатов айылынан болом.
Apam Jalmatova Anipa, atam Sakıyeva Animati, onlar ötüp ketken. Men жүрüp ötpekte yüzdüm, balalı boğdum, turmuşa çıktım, balalı boğdum. Ana şontup жүрөм, her yerde жүрөm. Uyum yok. Bari жақсы болады иншалла. Öyle bari жақсы болады. Атаңыздың аты Мәт екен. Мәті ақсақалдың бір туғандары бар ғой? Ötüp ketken bir tane ökası var edi. Жалғыз инесі бар біле. Кемел аты? Turgunbay dep. Turgunbay, екеле бір туған болған mı? Ekele bir tuğan. Turgunbay ақсақалда қаза болған, атаңызда қаза болған mı? Апаңыз ше? Apamam ölüp bağın. Bir tuğanдарыңыз бар mı өзіңіздің bir Yok, tuğanдар? bir tuğandarım yok. Қанша bir tuğan болғансыз? Ekele kız. Екеле қыз болғансыздар. Gecemem ölüp kaldı. Ben özüm kaldım. Уыл жоқ. Yok. Атаңыздың енесі Turgunbay ақсақалдың балдары бар mı? Var. Қанша bir tuğan? O 3 kız 7 oğul var idi. Üç ölüp kaldı. Kalanları var Kuday'a suyur. Қаяқта? Calda Rusya operasiyonu çaktı da жүрüşüt. Ben katlaşmayayım da barbayım da olur bayan. Emnege? Endi barım Küveyt'te. Алар өздері келіп тұрады, сұрашып тұрады. Kelişpeyt. Kelişpeyt. Karışpeyt men tuğandarım. Menin üyüm bolsa, balam bolsa, maşinam bolsa, dedi. Hiç balam yok benim. Sizden bugünkü günü sizden hiç nerseniz yok baba. Ayılda da hiç nerseniz yok bu. Жеріңіз, үйіңіз. Yok yok. Ата-енеден қалған үй қаяқта? Ата-енемden kalan üy, şu 80 degen tağam var idi. Şu satıp verip ölüp kaldı. Baldarı olsa yer alsanız Yusuf Perez de yürüşet. Cerem berverdi. Cergem zevne taşıgam 20 yıl oldu berverdi. Саксанбай dediniz mi? Ақсақалда қаза болып қалған. Ölüp kalgan olan. Саксанбай ақсақал сіздің ата-енеңіздің үйін сатып жіберіп отыр. Apam insaf vergen. Аны İnsaf verem de yürü ölüp kaldı bir сатып kere. жатқанда кейін салып берем, үй алып берем деп тұрып сатқан. Şontup Салып бере албай қаза болып ötüp қалған. gitti bir kere olan öldü. Anan. Baldar olsa cer asanız Yusuf Perez de koyup yürüt. Cerem berverdi. Şurada her yerde kaldım. Endi Allah razı olsun endi. Amin. Ақсақал келіңіз, анда жақсы болмас. Қалайыңыз? Келіңіз. Өтөріңіз. Ulan şöyle yürü. Ya Allah be. Ақсақал аты жөніңіз кім? Қаяқтың құлы болыңыз. Сізден Allah разы болсын біріншіден. Ноқатердің атынан расшылық білгізем. Апамызды 7 жылдан бері апа қатары қабыл алып қарап отырады екенсіз. Анам қантып танышып қалдыңыз, апаны қантып алып келдіңіз. Бүгінгі күні жашоо қандай болот? Не болып бізге қайырлы жасап қалдыңыздар? Жақсы болады, рахмат. Біріншіден баяғы ыйық орозо күні менен елші құттықтап кетейін. Ыйық күндер менен. Тура айтасыз, мен апаны үйге алып келгеніме 7 жыл, 8 жыл қарап кетіп жатады. Апам менен ушул шаарда таанышып калып, Бишкек шаарында. Аябай кыйналып калган, жалгыз жүргөн экен. Анан таанышып калып, ушундай апа жүрүң, мен сизди үйгө алып кетейин. Үйгө алып барып эле бала болоюн, сиз мага апа болуң деп эле алып келдим. Келинчегим, балдарым, кыздарым баары туура кабыл алды, жаш кабыл алды. Ошентип мына 7-8 жыл өтүп кеттир. Эми апа аябай жакшы адам, ак көңүл. Эми апанын кыйналганы өзү жалгыз экен. Жакыныраак туугандары да жок экен. Анан карай турган адамы жок. Балдары, кыздары да жок экен. Анан ошого эми биз жардам берели, жүрүңүз. Бизге апа болуңуз. Деп келип ушу жашап жүрөт. Анан эми карысы бар, нырысы бар дейт.
Biz kar adamları kançalık sıylasak ırıskı şonçalık bizge çaşılıp turat dep oylayım. Kar adamların özümü sıylayım, urmattayım. Anam apa gelgenden keyin 1-2 жылдан keyin balam men şu uyum yok, kıynalıp köçöde kalat oşoymun. Şu karlar үйден aparıp koyçu dedi. Men ağa жүрөгüm çıdamadı. Kantip til adamdı. Apa attığını kantip korulgan bolboydu. Men apamın kengешim yok, men sizde anday jaka jönötpөйм. Karlar үйüne jönötpөйм. Siz ne olsanız dağı şu bizge apa bolup үйгө жүрө бериңиz деп ушундай сөздөрдү айтсам апанан көнүп калды. Men keyin ne bolup ketet, kандай болот балам, sen мойнуңа аласыңбы, көчөдө каламбы, салада каламбы, көмүлбөй каламбы деген сөздөрдү айтты. Эне de ойлонот. Biz gelinceğiмен kengешип, бала чакамен kengешип, ne болсоңуз да сизди биз ошол мойнубузга алабыз. Деп ошондон апа менен ушинтип жашап жүрөбүз. Эми апанын эле ою балам, эми ошо сенин үйүңдө жүрсөм дагы bir oyum var deyit de. Şu bir үйdө болсом балам, өзүмүн үйүмдө жатып өлсөm, өзүмүн үйүмдө жатып bir tamaktансам, жүрсөm деген ойлору бар. Көп жылдан бери айтып, өзүн өзү кыйнап жүрөт, өзүн өзү кыйнап жүрөт. Ana şu jakында, şu sizlerin televizordan görüp kalıp, telefondan görüp kalıp, buna şu talant demeni, şu İlgiz seni görüp kalıp, anan eje baka aytты, balam, şu baldarga kayrılalı, nokatık baldar. Özü emi nokat eli çoğun el. Men abdan sıylayım, көп el, dindi jakşı karmap, alacak bulacağını jakşı düşünüşөт da. Ama apa da öz kayrılıp kaldı. Balam şulara kayrılsak, el jurt jardam berer. Şunday bir şu baldarga aytıp gördüğünden ana men makul gördüm. Aytıp görölü, nesi bolsa dagı dep. Ошол бар ошол жактын кызымын дейт, нокаттын кызымын. Ошол жакка барсам, ошол кичинекейимде чоңойгон жерге барсам, ошол жерде жүрсөм, ошол жерде өлсөм, ошол жерде үйлүү жайлуу болсом деп күнү ошол ойлорду ойлонот да. Аны мен баягы үмүт, апа үмүт үзбөйлү, ушул жерде туруп тура бериң. Да бир Кудайдын айтканы жакшы жагы болор деп апаны ошентип ушул жерде алып жашап жүрөбүз. Maşallah, Allah razı olsun sizden. Kayсы жердин кулуна болосуз? Men özüm негизи Кара Кулжанын кулуну болом. Анан эми мен ушул Бишкек шаарына келип туруп калганыма көп эле жыл болду. Бирок эми ата-энени тандабайт кезинде ал каяктын атасы, каяктын энеси, алар бизге баары ата-эне. Ата-энени ошон үчүн ар жерде сыйлап жүргөнүбүз жакшы. Biz ата-энени сыйлаганга милдеттүүбүз. Ömür boyu biz karızbız ata-энеге. Biz аны актай да албайбыз. Бирок тирүүсүндө ата-энени сыйлап, жардам берип, ömürün ayağına чейин аларды колдоп, ушундай бир жакшылыкка бөлөгөнүбүз менимче абдан туура деп ойлойм да. Өзүңүздүн ата-энеңиз барбы бүгүнкү? Жок, эми бүгүнкү күндө менин ата-энем негизинен өтүп кеткен. Бирок эми баары ата-эне. Ата-энеңиз өтүп кеткен. Апа кылып алайын деп анан апа катары алып Ооба, келип. мен ошол апа эле кылып алайын деген ойдо негизинен алып келдим. Балдарым, кыздарым чоң эле деп 7-8 жылда өз апасын да көрүп калды. Şu апанын батасы да тийди. Мына балдарым окуп атат, ушу чоң окуу жайына университетте балам өттү. Şu апанын батасы деп ойлойм да. Кийинки кызым медикте окуп атат. Калгандар да мектеп бүтүп дагы окушкан атат. Ушул ата-эненин батасы мен абдан түшүнөм, бул өтө бийик нерсе, ыйык нерсе. Ата-эненин батасын алуу мен ушуларды абдан өзүмчө ыйык тутам да. Ошондо эми апабызга мен негизи ден соолук каалайм. Узун өмүр каалайм, оорубасын. Амин. Анан кийин ушул майрамдар болот да, 8 март болот, Норуз болот, ар кандай күндөр болот. Эми апаны жалгыз калбасын дейбиз да. Балалары менен, кыздары менен
gelip kutuktap, кейде şar tegeretip, şundep жүрөбүz. Ana şu 7-8 yılın içinde apаны bir adam da bir yakın tuğanları açın aytayın yani gelgen yok. Hem oşo tuğanlar yok çında bir adam izlep gelbedi, kabar almadı. Anam apa dayım şunda oylonot, давление болот. Ооруп калса больницага алып барам, поликлиникага алып барам. Анан ошо мына үйгө учетко коюп койгонмун. Давление болду, 2 жыл катуу болду. Анан азыр врачтар келип текшерип турат, жардам берип турат. Эми ошол апанын көксөгүнө бир үйдө болуп калсам балам, ошол эл журтума кайрылайын деп атат да, ноокат элине кайрылсам, ошол ноокат элим мени таштабастыр жолго, ошол жактын кызы болсом деп ушул дайым ушул сөздөрдү айтып келет. Машалла. Жан дүйнөңүз кеңир адам экенсиз. Кеңге тарга тар дүйнө дейт го. Сиздей аксакалдар бар, сиздер менен биз сыймыктанабыз. Аллах ыраазы болсун сизге. 8 жылда bir insan izdеп келбеди деген жери. Апа, 8 жылда bir de туганыңыз келбеди ушул жерге сизди? Жоқ, келген жоқ. Келіспейді айттым ғой, мен қолымда жоқ, үйім жоқ, келіспейді, мен балам жоқ, қарап айттым. Ошол Саксанбай аксакалдын балдары, кыздары бар да, Бар, катташып барбы жокпу? жоқ. Жокпу катташ. Олар қарап айтылар. Сиз Ноокаттын Кулатов айыл өкмөтүнүн кайсыл айылынан болосуз? Сентр 2 бөлімден. Сентрден болосуз, 2 бөлүмдөн болосуз. Тағамның аялы жақсы аялы бар, балдары ям жақсына. Жақсы, только мага келишпейт да, жақсы адамдар. Ол жеңемнің тағамның 7 баласы бар. 4 кыз, 3 уул бар. Жақсы жашашат. Мага карашпай шол эле. Мен ал колумда жок, карап айтты. Мен ойлойм иншалла айыл өкмөт бар. Айнан рахмат. Эл журт бар. Биз ойлойм алар сиз менен сөзсүз байланышка чыгат. Биз сиздин номер телефонуңузду экранга чыгарабыз. Жакшы адамдар көп. Тууган уруктарыңыз ошол Саксанбай аксакалдын үйлүү болуп калганымда мен ушу үйүндө жатып өлгөнүмдө жакшы эле да. Биз ошого келдик. Чоң эле. Иншалла сизди алып кетебиз. Ноокат эли бар. Рамазан айында буйруса. Жакшы адамдар көп. Ошол Саксанбай аксакалдын балдар, кыздары дагы буну сөзсүз көрөт. Бул жетет. Жетчү жерге жетет. Сиздин туугандарыңызга жетет. Саксанбай аксакалдын эми мойнундагы карызды мен ойлойм балдары сиздин ыраазычылыгыңызды алып, карызынан кутултуп, бул карыз жаман нерсе да, мусулман адам карыз болуп өлбөш керек. Тагаңыз экен, балдары, кыздары көп экен, мен ойлойм, элге биригип, эл менен команда болуп, сизди үйлүү жайлуу кылганга булар сөзсүз жардам берет деген ойдомун да. Тууган уруктарыңыз эми көпчүлүк өтүп кеттир. Анан бир тууган деле аз экен. Атаңыз деле бир тууган эле Тургунбай деген ошол аксакал бар экен, 2 эле бир тууган. Сиздер өзүңүздөр 2 эле бир тууган. Уул жок экен. Сиздерде 3-чү округ болуп калат да, чоң эне. Шайлы округу боюнча. Сиздерде Кулатов айыл өкмөтүндө Мавлянова Махабат Эргешовна, Махабат эжекебиз бар. Жогорку кеңештин депутаты. Тааныйм. Таанайсызбы? Телефон немеден көрөм, телевизордон. Телевизордон көрөсүз, э? Тааныйм. Ушул сиздердин округуңуздар Телевизордон бар. көрөм. Ушул жогорку Көрүп кеңештин алам, ыйлайм, айнан жардам берсе болот. аялдардан жакшы ушул эжебиз бар Жакшы экен. аялдын жакшы. Мавлянова Махабат эжекебиз. Тууган да болуп кетти. Жок, тууган эмес. Түшүндүм. Андан кийин Рыспаев Рашанбек Рыспаевич деген Депутат. жогорку кеңеш депутат. Бул дагы сиздердин айыл өкмөтүңүз, сиздердин округуңузда 3-чү округтан депутат экен жогорку кеңеште.
Андан кийин Кызылкия шаарынан депутат болуптур. Аматов Жаныбек Жеңишбекович деген жаш бала экен. Спортсмен дейт. Иншалла 3 депутатыңыздар бар экен да сиздердин округуңуздарда. Мен ойлойм. Жалдын 1-бölümden hem daha bir deputat var. Kim? Nime degen? Nime de? Azı şu biz işte ötetken 1-bölümden. Зиядин бе? Ziyadin. Жамалиддинов Зиядин. Машалла. Бул экс депутат. O. Экс депутат бул азыр Кумтөрдүн Kumtörün начальник. начальник директору болсо керек. Жамалиддинов Зиядин Исламович, Латвия өкмөтүнөн болот а. Жак мына Жогорку Кеңештин депутаттары, Кумтөрдүн директору болуп атат мына. Өзүңүз булардын баарын өзүңүз тааныйп турбайсыз. Мындай там телевизорда көрөм да. Вот иншалла эми бардык нерсенин өзүнүн убакыты бар да, чоң эле. Мезгил жетип келген окшойт. Рахмат. Мезгил жетип келген окшойт. Буйруса Аллахка ыйыңыз ба, үнүңүз жеткен окшойт. Рамазан айы жакшы адамдар көп. Садака ихсан чыгаргандар бар, зекет берем дегендер бар, эртең фитир садака берем дегендер бар. Сиздин эм банкыңыз барбы өзүңүздүн? Бар. Өзүңүздүн атыңызда. Өзümde var. Болду. Сиздин мына бир гана сиздин эм банк номериңизди коебуз YouTube каналга. Mayli. Түздөн түз өзүңүзгө акча түшөт. Mayli. Сиздин номер телефонуңузду экранга калтырабыз, өзүңүздүн. Эл иншалла чалып чыгып батаңызды алат. Kuda kalırsa. Иншалла. Берем патаны. Эч кыжалат болбоңуз. Буйруса Ноокат эли 325 000 калкы бар. Жомарт Берешендердин эмеси толгон Ноокат. Бул райондо менмин деген бизнесмендер бар. Эми бул мен азыр Жогорку Кеңеш депутаттарынан эми сиздин эле айыл өкмөтү ошол ой сиздин шайлоо округунан 3-округтан андан сырткары Daha bir Ноокаттан канча? apecem'in balasının adını bilmeyeceğim. Apecem'den adını bilmeye kaldım. Kantorlar stadyon canında yaşay. Mada büyülördü satışan yaşın şipırları. Bir böyle mi de artık. Şolan bizi de çoğun oluştu. Tanımayım da adını bilmeyeyim. Бизде Ноокат коому деген бар, мигранттардан турган. Иншалла Ноокат коомундагы кайдыгер карабайт. Бул жерде именно Кулатовтан бизде Арыстан деген байке бар. Арыстан байке. Ноокат коомунун төрагасы болду. Азыр экс төрага болуп калды болуш керек. Азыр мен дагы көрөйүнчү. Кулатов, Кулатов айыл өкмөтүндө экс төрага Совет байке экен. Совет байке азыр өкмөттө иштеп атам деген болчу. Эмне жумуш кылып атат билбейм, көптөн бери байланыша элекмин. Арыстан байке, Совет байкелер бар экен Ноокат коомунун экс төрагалары. Ноокат коому дагы жөнүндө карап турбайтын. Ал биздин төрагалардын үстүнөн төрага Толкун байке бар. Толкун Чилисай деген. Rahmat. Мигранттар да кайдыгер карап. Şolarga Kudayım Allah razı olsun Kudayım. Сиздерге жакын Төлөстөн кайсыл бир аманат фонду бар. Сизге окшогон көп балалуу муктаждууларга үй салып берип жүргөн жакшы бир Али деген бир иним бар. Аны менен да байланышабыз. Буйруса Daha da seninle rahmat. Ноокатка алып кетебиз. Сиздерге жакыныраак Кызылкия жакыныраак болуп калат. Кызылкиядан бир бөлмөлүү болсо дагы Kıskadan da. бир бөлмөлүү болсо да квартира алып, иншалла сизди Ноокатка алып кетебиз эжеке иншалла. Ноокат эли сизди унутуп таштап койбойт. Rahmat. Негизи ушул деңгээлге кандай болуп келип калдыңыз? Өзүңүз мындай айтып берсеңиз, жашоодо бир эмне болду эжеке? Кандай болуп бул деңгээлге келип жалгыз болуп калдыңыз? Үй бүлөңүз каякта? Аксакал каякта атабыз? Men turmuşa çıkıp ajraşıp ketken balalı boyu ajraşıp yürdüm. Ana keyin Oş pazarda işlep жүрүп, anam özümüzün jalga bir turmuşa çıktım çınele. 8 balalı kişiye. Kişiye çıkıp onun kızları batkızlarına keleverip Bişkek'te жүрүp kaldım. İşten barıp keyin jalgız жүрбейин деп turmuşa çıktım jalga. Şu 1. bölümge. O ette kişi bir jaka dem algany ketdi de kızlar onca suyla ketip kalgamın. Ketaran keldim bu yaka. Kelip anakta kvartirada жүрүp, ana bu lukamды taap aldım. Taap alıp, anam ne mıntıp жүрөсеже dep kaldı anan ıstaloyda oturat dek de. Otursa anam endi körüp kelip, ne mıntıp oturasız dedi. Men aytdım, jönün oturam. Desem, yok sizde bir nemiz var dep anan şontup kaldı bu bala. Anam men aytdım, şunday men uyum yok. Balam çok. Bir tuvallarım çok dedim. Desem şaşman gece.
men sizde apa kılam ap gitem dedi. Koy barmaymışsın çok ap gitem ece dep şu kvartiradan köçürüp ap geldim edi şu ipke. Köçürüp ap gelip bana 6-7 yıl bolup atat. Peçkeni kur beret, kömürüm dap küberet. Bana tağlarda caz değişik kapçı özü. Kayalı rastaya tak, egende olan küberet. Kağıp, men oturun dem. Töşeklerimde cayıp, kağıp küberet şu bala. Bana. Kuda karasa ömrümüzün жақсылық köp göretmін. Batağınızda alıp tura inşallah. Nime desem bayitlerim yok diye kılat. Ununuz var mı, nimeniz yok dev aytıp durat bana gelip. Ana şunday. Meni bir meyram günü çalgız taşagan yok şu bana. Neyse baldar beni otursa bolup, beni aldıma gelip oturat. Ayal ökü gelip aldı. Meyramda beni kutluktab, bana joluk bolu, gül bolu ap gele şu bana. Ayal ökü gelip oturup beni aldığında meyramda gözüne ketişet. Şunday kıla şu bana. Meni baldarıyam жақсы көрер, жақсы сыйлашар. Баласıyam жақсыны сыйлайды, еже деп тұра шындайлы. Жақсы да бұлар. Şu törke şu elime barsam, ölsem, şayakta ölsem. Degene niyetim vardı, razı boğula. Bardım, kuda el jürt, meni razı boğula. Salıp Allah gödün razı olup tura. olsun. Sağınıp tırsız da ata jurt diyecekem he. Sağlam da. Özüm yelim. Ölsem ama atenem alda öleyim değil de. Tuğanlarım atenem ölgün, tuğanlarım ölgün şeydi. Şu. Kantip biz menen baylaşıp kaldınız apa. Bizdi kimdir biri aytты же özünüz görüp kaldınız kantip bizge baylanıştınız. Kantip bu aksakal sizdi bergisi gelbey adat. Çındığında apa kılıp apasının bergisi gelbey sezip duram da. Bayke menen da süйлөшtüm. Telefondan sen elge kino koydun mu baldarga? Nime degen yer? Nokatta. Ulutau kino teatrında. Ulutau, şöhretler, şonun gördüm Apaga ben. kat degen. 5. Şonan gördüm. Maşallah. Eki jergemden numarını yazıp koyuptu da şonda süйлep atsın. Nemelerde ap girip kinoga. Süylep. Şonda görüp kaldım balam seni. Ana şoğa buraya aytdım, bu sana zıvant et dep aytdım, ana zıvant etti balam. Şu jardan beri öken dep sizlerdi çakırdım. Rahmat aynen şu bir sözüm mene geldin er. Rahmat Allah razı olsun. Şol yani men boğanım şol. Bizdin kolunuzdan gelgeni, bolgonu sizdi internetke alıp sizdin ünüңüzdü elge jetkizip beriş. İnşallah Şoda. Ramazan ayı, 12 aydın sultanı olgan ay. Ova, Kudaga şükür. Musulmandardın sezonu ahiretike iştey turgan uçur. Ova. Ben oylayım sizde şu Ramazan ayı içi inşallah bir bölmölü üylü kılabız. Antkeni бұл қолыңыздан келе тұрған нәрсе. Ноқат елі жомарт берешен ел. Мына Өзбекстанда, Қазақстанда ата-энелерди, көп балалууларды ел, халк өзү эле үйлүү кылып атат. Башпана деп коет экен Қазақстанда. Үй берсеңер şu oturup alıp sağır oturup keçkele Kur'an okup sizlere patay kılıp öğrettim. Şu bergenlerge patay kılıptan bardığına. Sizde мына мүмкүнчүлүк бар да. Талант инdim мына өзү келип отурат менен бирге атайын. Малжан аксын курбандык кылып келди. Алла разы болсун соопчулукка биз Рамазан айында бирөөнүн көңүлүн орто албайлы, бирөө менен жаман жакшы айтышып калбайлы. Şu Рамазан айында эч жака чыкпайлы деп биз рекламага да чыкпай атабыз да. Рекламаны да тартканы барбай атабыз. Азыр Рамазанда bir пайдасы тие турган нерсе деп сиз чыккан, сизди уккандан кийин байке менен байланышкандан кийин жүрөк дөйүп туруп алды. Aynen, rahmat. Рамазан айында ушул эжени үйлүү болушуна, ата журтуна киндиккан тамган жерге келишин себепкер болуп калалы деп. Талант экөөбүз атайын Малжан убакыт курбандык кылып сиздин алдыңызга келдик. Сизде мына чоң мүмкүнчүлүк бар. YouTube каналдан бүт кыргыз эли көрөт. Бир эл Нокат эл эмес. Sizge inşallah buyurursak Kırgız eli, Kırgızstan boyunca sizge sözsüz türde jardamga kol sunat. YouTube kanalga bir ile sizdin Embankton beriniz çağırabız boldu. Tüzdөн tüz özüңүzгө акча түшөт. Allah razı olsun. Biz sözsüz türde Nokatка барып сиздердин айыл өкмөтүңүздөр менен байланышып, айыл өкмөттө жанакы айыл өкмөттө мурда айыл башчы болуп иштеген бир эжеке бар экен. Сиздердин айыл өкмөтүңүздөрдө. Чодонова Өктөм эже.
Айылдар кеңешинин төрайымы болуп иштеген экен. Айыл башчы болуп иштеген экен Кулатов айыл өкмөтүндө. Ошол Өктөм эже менен байланыштым. Өктөм эже эгерде силер себепкер болуп Рамазан айында кыргыз эли ушул чоң энебизди үйлүү кыла турган болсо, Кызылкия жакын бир бөлмөлүү квартира алып берип үйгө киргизип кое турган болсоңор, мен өзүм көзөмөлгө алам, мен өзүм карап жардам берем деп айтты да ушул эже. Кулатовдон сизди тааныйт экен ушул эже. Сиз жөнүндө кабары бар экен. Ушул Өктөм эже мени сүйүнттү. Рахмат. Буйруса мен эжени алып келе турган болсоңор, үйлүү жайлуу кылсаңар, мен жардам берип, мен көзөмөлүмө алып, мен карап турам. Барып турат. Сөзсүз түрдө конок болуп барат. Буйруса биз барабыз. Сизди жолго таштабайбыз апа. Ал жактан үйлүү жайлуу болсоңуз деле мен барып, келинче менен барып кабар алып, кандайдыр бир жардамга муктаж болуп калсаңыз, жардамыңызды эч убакта аябайбыз. Себеби биз бул иним айткандай кетип калсаңыз сиз менен коштошуу өтө кыйын болот. Туура. Биз сизди 8 жыл кетирип энелик беребиз. кылыпсыз. Энени жоготуш аябай кыйын. Өтө Буйруса эми үйлүү жайлуу болуп, бакы көдөңгө толгон кусалыктан кутулса, кинти кан тамган жерине барып үйлүү болсо, өзүнүн максатына жетсе деп, ошол жакшы нерсе үчүн гана мындай бир эметип турат да, болбосо сизди жөнөткүсү келбей, жөнөткүдөй дагы эмес. Мына апа, сизде чоң мүмкүнчүлүк. Биз атайын келдик, сизди ушул үнүңүздү кыргыз элине жеткизсек деп. Талантиним чоң энемди караттагы мына элге, журтка, туулуп өскөн жериңизге бүт кыргыз элиме кайрылуу жасаганга сизде мына мүмкүнчүлүк. Камераны карап кайрылуу жасай бериңиз. Айнанайындар. Мени жардамыңа даябай жардам бергиле. Мени үйлүү жайлуу койгула. Силердин келет колуңардан Кудай ушул оруз айы эптеп бир бала кылып үйүп алып берип койгула мага айнанайындар. Мен силерден үмүт кылам. Силерден башка эч балам жок мен. Иншалла үнүңүз жетет. Буйруса дуаңыз кабыл. Аллах мүмкүнчүлүк берип биз алдыңызга, Аллах бизди алып келди да, апа. Буйруса Ноокат эли, жалпы кыргыз эли, Кыргызстан боюнча сөзсүз түрдө сизге жардамга кол сунат. Байке, сизден да Аллах разы болсун. Сиз дагы баласы экенсиз, баласы катары кыргыз элине бир кайрылуу жасаңыз эми сиз дагы. Мен ушу негизи ушу биринчиден эл журтубуз тынч болсун. Эл журт тынч болсо баардыгы жакшы болот. Мамлекетибиз тынч болсун. Мен ушул көп адамдарга кайрылгым келет. Биринчи кезекте ушу ата энени сыйлап алышыбыз. Ошолорду жолго таштабай, кыйнабай. Ошолорду сыйлап жүрсөк, ата эненин батасы менен биз агарып көгөрүп каалаган максатка жетебиз. Ата энени сыйлайлы тирүү кезинде. Жолго таштабайлы. Аллах разы болсун, урматтуу мекендештер. Рамазан айыңыздар менен дагы бир жолу оруңуздар кабыл болсун. Иншалла, мен ойлойм, бул колдон келе турган нерсе. Өзбекстандагы болуп аткан жакшылык иштер, ушул Өзбекстанда бир кайрымдуулук фонд бар. Здоровье келген жакшы бир баланын аты эстен чыгып атат. Колунда жокторго, апама окшогондорго үй салып берип жүргөн Рустам экен. Буну эми баардыгыңыздар билесиздер. Андан сырткары Казакстанда мына Харакет коому деп коебу, башпана деп. Жумасына бирден казак эли өзү өздөрүнүн муктаждарына бирден үй алып берип атат да. Мен ойлойм, кыргыз эли да жоомат беришен. Рамазан айы тим боле. Жанакы Хамза балабыз 72 миллион акча керек болгондо, Хамзанын артынан дагы 5 балабы 72 миллион акча чогулду. Бардыгына 72 миллиондон акча чогулду. Ошондо кыргыз эли өзүнүн ким экенин, жоомат беришен, айкөлүү экенин далилдеп көрсөттү. Мунусунда дагы буйруса Ноокат эли баш болуп, жалпы кыргыз элим Рамазан айында ушул
Sadaka fitir deyizbi, ihsan deyizbi, zeket deyizbi. Apanın embаңын çıkarabız özünün. Bir gana özüne tüzdөн tüz düşe turganda kalıp. Telefon номерин көрсөтөбүз, çalıp WhatsApp аркылуу tüz telefon çalıp өзү менен сүйлөшүп батасын алганга сиздерге мүмкүнчүлүк болот. Сиздер менен бирге буйруса bir bölmölүү үй азыр 3 миллион 3,5 миллионго бүт шарты менен алса болот Кызылкиядан. Мен ойлойм, bir bölmölүү үйдү. Bir bölmölүү үй алып туруп, мына апа өзү ыйлап жүрүп айтып атат. Көрөрүм калган жок, өсөрүм калган жок. Эч болбосо акыркы мөөнөттөрдө ата тегиме барып жашасам, өз үйүмдө жашасам, ата энем коюлган жерге коюлсам, нокат эли ошо мени алып кетсеңер деп кайрылуу жасап атат. Ошого кайдыгер карабастан жардам берүүгө чакырык жасайм. Төлөстөн Али деген бир тууган инибиз, албайкебиз менен бир да жолу сүйлөшкөн эмесмин, тааныбайм, бирок жакшы иштерди кылып жүрөт. Үйлөрдү салып берип жүрөт. Сиз менен да байланышабыз мүмкүн болсо, биз менен байланыссаңыз, ушул апага себепкер болуп, ушул апаны үйлүү кылсак. Кулатов айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы ким экенин билбейм. Кулатов айыл өкмөтү дагы кайдыгер карабастан шаардык кеңештин депутаттары бар. Биргеликте айыл башчысы менен ошол тагасынын балдарына байланышка чыгып, алардын да башын бириктирип, элге кошулуп жардам берип, чоң энени өздөрүнө алып кеткенге жардам берүүгө жардам кылсаңыздар. Кумтөрдүн азыркы директори деп билип атам мен. Мурдак экс-депутат Жамалиддинов Зияддин Исламович. Бул инсан да ошол Кулатов тараптан экен. Таныш билиши бар, тууган уругу бар, дос жарасы бар. Ушул кайрылууну уккандан кийин кайдыгер карабастан колдон келишинче жардам берсеңиз сиз дагы. Жогорку кеңештин депутаты Маулянова Махабат айым, сизден дагы сураныч. Сизге дагы бул кайрылуу жетет деп үмүт кылам. Кайдыгер карабайсыз деген үмүттөмүн. Аялыңызсыз, тем более апаңызды туура түшүнөсүз деп жардамга кол сунасыз деп үмүт кылам. Рыспаев Равшанбек Рыспаевич, жогорку кеңештин мен билгенден 2-нчи жолу же 3-нчү жолу депутаты. Бүгүнкү күнү да депутат. Сиз да кайдыгер карабайсыз деген үмүттөмүн. Кызылкия шаарынан депутат, жаш депутатыбыз Аматов Жаныбек Жеңишбекович. Сиз дагы буга кайдыгер карабай сөз жардам берет деген үмүттөмүн иншалла. Нокат коомунун төрагалары, жалпы мигранттар, сиздер дагы кайдыгер карабастан сөзсүз түрдө жардам бересиздер деген үмүттөмүн. Кулатов айыл өкмөтүнүн бүгүнкү действующий төрагасы Нокат коому менен Нокат коомунун төрагаларынын үстүнөн төрага Толкунбай менен байланышып, сөзсүз түрдө Арыстан экс мен тааныгандан экс төрага, Совет төрага сөзсүз түрдө эжекеге байланышка чыгып жардам бересиздер деген үмүттөмүн. Албетте, экс айыл башчы аялдар кеңешинин төрайымы Чөдөнова Өктөм эжеке сөзсүз түрдө бул эжебиз дагы сиз эже менен байланышып, мен эже менен сүйлөшкөнүмдө үйлүү жайлуу болуп калса, мен мал жан убактымды курбандык кылып, мен эжемди көзөмөл кылып, өзүм карап жардам берем деп айтты. Бул эже менен дагы байланышып, ушул эжени биргеликте жалпы Нокат эли эжекени үйлүү кылып, Рамазан айы. Эмне деген акча? 3,5 миллион акча. 3,5 миллион акча. Балким андан аз кетет, балким андан көп кетет. Бир туугандарынан калганы, ошол айыл өкмөтү, мына ошол Өктөм эже баш болуп, Кулатов айыл өкмөтүнүн эли биргеликте өзүңүздөр буну колго алып, эжени үйлүү кылып, эжеге үйдү алып, эжени алып барып, канчагар ошол жерде той кылып эже менен бирге өзүнүн үйүндө эжеден бата алып, жалпы элге бата бере турган күн келет деген үмүттөмүн иншалла. Рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз эли сиздерге терең ыраазычылык. Бизге болгон стабилдүүлүк керек бүгүнкү күнү. Өнүп өсүп атабыз, Аллахка шүгүр. Бүгүн борборго келгенге чейин канчалаган жакшы иштерге күбө болдук. Суктанарлык. 34 жылда болгон жакшы жумуштар болуп атат. Мындан ары бул сөзсүз түрдө жакшы ойдон уланат деген үмүттөмүн иншалла. Мамлекеттин өнүп өсүшүнө, мамлекет өнүп өскөн мамлекеттердин катарына кошулушуна ар бир Кыргызстандын жараны жардамга кол сунууга милдеттүү деп билемин. Аллах жалпы Кыргыз элине жашоо денсолук рызкына береке берсин.
кармаган орозолорубузду кабыл кылсын. Аллахым Кыргызстанды бөдө кырсык жамандыктан алыс кылып, өнөскөн мамлекеттердин катарына кошсун. Апа, Аллах разы болсун. Allah razı olsun. Rahmat. Аллах разычылык үчүн келдик ушул жерге. Rahmat, Атайын, rahmat. үнүңүздү угайлы, жардам колубуздан келген жардамды берели деп. Rahmat. Bir bata бериңиз, батаңызды алып, биз акырын кайра жолго чыгалы. Амин. Амин. O men Kudaya perverder. Nime tileseňer tileňere jet maksatyňarga jetkili. Амин. Kuday algaňar men teň arıp teň kar baktyly bogla. Амин. Baldaryňar baktyly bolsun, kızlaryňar baktyly bolsun. Koňuş koluň tugan urukda ejesiňler ata-eneňer baktyly bolsun. Амин. Kuday kuç kuwat bersin, işiňerge iýgilik bolsun. Kuday perverder nime tileseňer tileňere Amin. jet maksatyňara jetip joluňar açyk bolup kızır bulan daim jylygyňyz Amin. bolsun. Amin. Allahu akbar. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар сураныч. Менин 5 сомум, менин 10 сомум эмнени чечет эле дегенден алыс болуңуздар. Эң багыңыздардын акыркы 5-10 сому болсо да которуп жардамга колсунуңуздар. Ибрахим пайгамбарыбыз адашып калышы мүмкүн, бирок Ибрахим пайгамбарыбыз болуш керек. Ибрахим пайгамбарыбызды din düşmanları, bakılдар aylap, otun çoğultup, örttөп turup, katapult менен пайгамбарды отко ыргытканда, кичинекей чабылекей келип, оозуна bir тамчы сууну алып, отко карап учат. Ошондо чабылекейден сенин bir тамчы оозуңдагы суу айлап чогулган отко эмне жардам бермей, ушуну өчүрмөк беле дегенде ошол чабылекей айткан экен. Bir gün келет, мен сүйүктүү пайгамбарыбызды катапультка ыргытканда кайдыгер караган эмесмин. Колумдан келген bir тамчы болсо дагы ошол сууну апарып ыргыткам деп жооп бере тургандай болом деп, колуман келген ошол болду деп кайдыгер карабай жооп бериш жеңил болот деген экен. Ошондуктан Рамазан айы чабылекейчилик жокпузбу? Колдон келишинче 5-10 сомдон болсо дагы шартыбызга карап Кыргызстан боюнча апанын эм банкына 5-10 сомдон ыргытса 3,5 миллион bir күндө чогулат. Рамазан айыңыздар менен Аллахым кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Биздин акыбызга да дуа кылып туруңуздар. Биз да бала чака үй бүлөбүздү таштап, нокаттан борборго мал жан убактысыз курбандык кылып келдик. Аллахка шүгүр, тынч келдик. Тынч аман эсен нокатка жетип алууну Аллах насип кылсын. Биздин акыбызга да дуа кылып коюңуздар. Жана чакырабыз дедиңиз эле. Сырттан сүйлөйбүз дейби. Ha öyle sülasın üşüdük diyor. Көп аз чыгыш интервью алабыз дешти го. Сыртта дагы ушул жердин жашоочулары келиптир, айыл башчысы келиптир. Сыртка чыгып алардын да бир үнүн угалам да. Анан бирөтөлө жалпы ушул жерден батаны алалы. Чык, ушул бойдон эле чыга берчи. Урматтуу мекендештер, мына азыр биз бата алып чыгалы деп атканда коло кошуналар да кирип калды. Мына азыр эжелерге сөз берели. Эжелердин да биздин да айтарыбыз бар бул чоң энебиз жөнүндө деп атат. Эжелер саламатсыздарбы? Рамазан айыңыздар менен орунуңуздар кабыл болсун. Нокат элине салам. Эжебиздин үнүн угалы деп Нокаттан атайын келдик. Сөз сизде, анда очередь менен экөөңүздөр сүйлөй бериңиздер эми. Бисмилла. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, барыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайм. Мына балдар ушу рахмат силерге ушинтип алыскы жолдон ушинтип келипсиңер. Бул эжени биз көптөн бери тааныйбыз. Көп жыл болду ушул жерге келип жашаганына. Мына биз сосед болобуз. Кошуналар жаныштын. Жанышка рахмат биринчиден. Ушул эжени өзүнүн бир тууган эжесиндей, апасындай кылып карап, багып жүрөт. Ооруса, байынса калып барат, дары дармегин алып берет, оокат ашына каралашат. Анан эми ушул эжеге ушу кыргыз элим ба көп түкүрсө көл болот дейт. Ушу Рамазан айында ушу жардам берип койсоңуздар эң чоң соо иш болот эле. İnşallah. Ушу менин айтарым ошол. Бул эжени көп жылдан бери тааныйбыз. Анан жанышка да чоң рахмат. Жанышбекке бир тууган- өзгөчө инсан, бейиштүү бир инсан тууган экен. инисине Аллах разы карап болсун. жүрөт, аябай жакшы карап атат. балам. Ушуларды жакшы билебиз. Siz de söylüyorsunuz. Assalamu alaikum kırgız elim. Barınızlar orası ayağınızlar menен kut bolsun. Muna uşul balдар бүгүн улуг айларда келишип калыптылар.
Бұл біз қоңышы болабыз. Бұл эжени біз да көп жылдан бері таныйбыз. Мына ушул Жаныш, Рахмат Жанышка көп жылдан бері ушул жерде жашайт эже. Өт ысык сууга барып бардыгына ушул Жаныш карап атат. Энди биз деле энди коңушулар энди колдон келгенде энди кичине бирдеке берип коебуз, болсо биз да унутуп калабыз бала бакыра болуп. Мына улуу айларда кыргыз элим жардам берели бардыгыбыз. Бир жакадан баш чыгарсак, бир жеңден кол чыгарсак бардыгыбыз топ көптөсөк ушул эжени дагы бир үйлүү кылып коет эдик. Улуу айларда бардыгыбыз эле башыбыздан садака чыгарабыз. Ушул садаканы берсек ушул эжени үйлүү кылып коелу. Сиздерден сураныч, ушул жардам бериңиздер ушул эжеге. Эч кимиси жок, жалгыз өзү турат. Ошол Аллахым өзү колдосун баардыгыңыздарды. Рахмат. Ушул балдарга да Аллах разы болсун. Рахмат эжекелер, бар болуңуздар, сиздерге да терең ыраазычылык. Аллах разы болсун. Кайдыгер карабастан мына келип үн катып атасыздар. Урматтуу Нокатели, особенно Кулатов айыл өкмөтү. Бул жерде 5 кошмой калк жашайт экен. 5 кошмой калк. Бири-бирин тааныбаган адамдар өз апасындай кабыл алып, Жаныш байке 8 жылдан бери карап, кошуналар да кайдыгер карабай бизди келиптир деп атайын келип үн катып атат. Нокатели жалпы өзгөчө Кулатов айыл өкмөтү ынтымакта, биримдикте бекем белди эметип, апаны үйлүү кылып алып кеткенге жапатырма ынтымакта киришиңиздер. Сураныч. Сөзсүз түрдө ушул Рамазан айы ичи Ихсанды чогултуруп, бир бөлмөлүү үй алып кетели. Биз болгону себепчи болдук. Биз мына интернет аркылуу элинин үнүн жеткизип бердик сиздерге. Кулатов айыл өкмөтүнүн эли. Ынтымаксыздар. Ынтымагыңар бекем. Колуңардан келет. Улуу инсандар чыккан жердин тургундары экенсиздер. Кызыңыздарды алып кеттиңиздер суранчы. Алып кетели апаны. Өз элине, өз жерине болгон кусалыгы көдөнгө толуп калыптыр. Колубуздан келе турган нерсе. Болгону эжелер айтканда башка садаканы, зекетти барлар зекетин, ихсаны барлар ихсанын, фитир садакасын бере тургандар мына. Чыдыгы муктажы ээси ушул экен фитир садаканын. Ушул эм банкынан которолу, иншалла тез арада эжени үйлүү кылып, той кылып, иншалла кийинки чыгарылыш мен ойлойм буюрса эжени үйүндө отуруп, той кылып отуруп иншалла Талант YouTube каналынан көрө аласыздар. Талант YouTube каналына катталып, жакшы ой пикир, калоо, дуа, тилектерди калтырып, лайктан басып, ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар суранабыз. Терең ыраазычылык бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.